Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгыл программасы. Студияда мен Кадыр Санкыраев. Саламатсыздарбы? Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы коопсуздукту сактоодо ар кыл кыйынчылыктарга туш болушат. Бирде чоңдугуна салганы менен алышса, бирде жөн эле тоскоолдук кыла бергендер менен алышат. Кантсе да иш улана берет. Биздин кезектеги чыгарылышыбыздын каармандары назарыңыздарда. Айдоочу айымды жол тартибинин күзөтчүлөрү өтмөктөгү жөө жүргүнчүнү кое бербей койгондугу үчүн токтотушкан, албетте макул эместигин бир ирет айтып алган соң, анан инспектор коюп берген далилдерге макулдугун билдирди. Ордунан айдоочуга протокол толтурулуп кое берилди. Пожалуйста, я в домашнем виде не снимайте. Что, здесь машина вот Ну, человек, он даже в одну сплошную еще не дошел. Он только оттуда начинал убегать. Именно түйүңүздө сиз эркиндиктен кайрып атканда? Ооба. Двойной сплошного же телефончик. Ну, у меня же там тоже записано. Пожалуйста, пусть не снимайте, я в домашнем виде. Все, ничего страшного, сиз тарткан жок. И он ничего страшного не делает. Не, он вас не снимает, он меня снимает. Панорка лежит, сиздин телефонуңуз канча байланыш? Мерседес 12 правопримянственная автомашина. Мерседес үлгүсүндөгү унааны болсо инспекторлор кайгылдап жүрүп токтотушкан, айнектери караңгылатылганбы деп текшерүүгө токтоткон айдоочунун текшерүү учурунда документтери жок болуп чыкты. Паспорт это... Я забыл тебя. Жо, алдын ачып көрсөтпөйсүз. Вот же, этой машиной, правильно? Какой документ? Айдоочулук көлүгү жок болгондуктан унаасын айыпыны токтотуучу жайына жеткирмей болушту. Айдоочусу баш ийип барып берди. Ичкери кирген соң алгач инспекторлордун колуна тапшырып берген каттоо көлүгүндө башка мамлекеттик номер көрсөтүлүп турганы аныкталды. Көлүктө 8-регионго таандык 478 жеке менчик номеру көрсөтүлсө, унаада тагылып турганы 1278 номеру. Эски үлгүдөгү кызматтык унаанын мамлекеттик номеру тагылып турган экен. Заявление алыспы? Ошол заявление айткандай. Гос номер жазбадыңызбы? Бул башка экен деп атпайбы, подложка деп. Жок. Бул номер. Просто техпаспорт документтерди дома забыл деп атпайбы. Техпаспорт мен Албетте буга күбө болгон айдоочу бала анан алгач инспекторлордун колуна тапшырган транспорттук каттоо көлүгүн бул унааныкы эмес деп алып алды. Ага тартип сакчылары да унчуушкан жок. Болгону тийиштүү документтери жок, унаасын башкарып жүргөн деп гана протоколдорун толтуруп беришти. Кайрыңыз список этип берди да, без номер деп туруп Кудай берди да. Бир заявление түгүл. Кантсе да протоколго унаада тагылып турган мамлекеттик номерду көрсөтүштү. Андыктан анын кожоюну эми так ушундай унаа менен так ушундай номерга таандык көлүктү көрсөтмөйүн унаасын камактан чыгарып кете албайт деп тартип сакчылар убадалашты. Lexus Госнайдер 033 правопримянственная автомашина. Инспекторлордун кайгылдап иш алып баруусу уланып, анда терезелери караңгылатылган бул Lexus үлгүсүндөгү унаа жолугушту. Жана белгилүү болгондой, бул унаанын караңгылатылган терезелери чечилме тонировка экен. Накичинде. Бактык, Айнеңиз караңгылануу деген, Не. съемный стоянка бар. Жок, не забыл. Чуть-чуть. Бол. Чешкис.
Сейчас. Съемный управда ушундай. Ордунан 2 капталындагы оңой тагылып чечилме тонировкалары чечилип алынды. Анан протокол толтурулуп берип, ага айдоочу колун коюп берип, анан тонировканын бул түрүн дагы тагынбоо керектигин түшүнүп жолун улады. Ал эми биздин иш мындан ары кечинде уланып, алгачкы эле жол тартибин бузуп, инспекторлор токтотконуна светофорго баш ийбегени үчүн текшерүүгө алынды. Көрсөткөч камерам. Камерам не токтотот? Документтериңизди бердиңизби? Көрсөтпейт мени. Документы, пожалуйста, можно? Реклама. Өзүн милиция кызматкеримин деп тааныштырып же документ көрсөтпөй, алгач өзү эле чыгып көрүнүп коюп кетейин десе керек. Инспектор экинчи ирет документтериңди көрсөт деп буйруган соң гана аларын алып чыгып берди. Көчүп койчу. Очкарик. Тартип сакчылар документтерин алып протоколдорун толтурууга киришти. Айдоочу болсо аркабызда туруп алып, колдон тартып, ага да көңүл бурбасак ышкырып, анан жок дегенде эй дебей, эу деп чакырып кечке сүйлөшкүсү келди. Oldu. Men жасқанымда тартат. Таскалы оч. Вот и были. Нарбек Жайнаков аттуу айдоочу сылыкта сүйлөшүп көрдү. Бул аракети балким жардам береби деп ойлоду, иши кылып тилеги ишке ашпады. Анан протоколго кол коюп туруп, кайра уят сөздөрдү кошуп сүйлөп баштады. Оу, кепка. Қойса өтті ма? Жақсы сөз ұғасың камера тартқан. Жоқ жана, сен жұмышың жанында болчу. Милиция кызматкери болсоңуз, тем более нарушать этпешиңиз керек. Шаш бараттым мен. Мыйзам барына бирдей эле да. Сен эмне ушин камера тартып жүрүң? Дер баксагында тартып. Таяк жейсиң бирөө. Сенденби? Я. Сенден таяк жейинби? Мен сен урбайм да. Эмне сен? Башкалардан жейсиңби? Нарбек жактырса да жактырбаса да светофорго баш ийбегендиги үчүн толтурулган протоколду колуна кармап шашып бараткан жерин көздөй жөнөп кетти. Ал эми инспекторлор иштерин улантышып, ушундай эле тартипти бузган дагы бир айдоочуну тодушту. Мигающий нет, у вас уже красный горел. Не, братан, нам мигающий. Если у вас горел мигающий, я вас не останавливаю. У вас горел явный красный. Шунда мне укол. Запрещается на светофор 230 статья негізінде 6-2 негізінде протокол түзетіпке. Айдоочу бөлігісін өткінге чейін айдоочу бөлігісі уақытылы айдоочу менің әдейді. Мен мигающий өттім мен. Шында эме болсасын. Бул айдоочу алгач мойнуна албаганы менен буга чейинки тартип сакчы болуп иштейм деп нааразы болуп кеткенине караганда бардык буйруктарга баш ийип берди. Анан протокол толтурулуп бүткөн соң макулдугун билдирип колунда коюп берди. Задумалась бы. Хороший документ, пожалуйста. Да, конечно. Бул айдоочу кыз болсо каршы жолго чыгып айдагандыгы үчүн токтотулган. Айтымында ойлонуп кетип байкабай калган. Кантсе да тартип түшүндүрүлүп, ага ордунан протокол толтуруп башташты. Пойдемте, пожалуйста, оформимся. Я вам выпишу Снимайте, пожалуйста. временное удостоверение и поедете дальше, хорошо? А сколько штраф? Стоит вот такой вот знак. Хорошо. Ну зачем? По той полосе, которую вы видели. Давайте, какой там терминал? Не надо выписывать тут. Нет, я по-любому должен выписать, составить протокол. Нет, потом оставьте, но права-то отдадите же. Да, конечно. Да. Ну а зачем писать-то уже? Ну как бы У меня, на законных основаниях. я по времени не успеваю.
Протокол толтурулган соң айдоочу айып пулун ордунан төлөп берүүнү ыңгайлуу көрдү. Инспекторлор көтөрө жүргөн терминал аркылуу айыбын төлөп, анан айдоочулук көлүгүн кайра алып, эмма аттуу айдоочу кыз жолун улантты. Перезвоню. Бул унаандагы светофорго баш ийбегендиги үчүн токтотушту. Жашыл түсү күйөлөк жатып, ордунан жылып кеткени үчүн текшерүүгө алуу учурунда жанында бир да документи жок болуп чыкты. Нет, у вас еще красный горел, вы выехали на запрещающий сигнал светофора. Раньше времени вы немножко. Yok, tartmayla olmuş mu? Можно, пожалуйста, водительские удостоверения? Azet peki, tartmayla olmuş mu? Вроде там же горел же. Нет, уважаемый. Вы выехали, еще горел вам красный. Да? Конечно. Ну, документы забыл. Заступление, да, получается? Документ, без документов, да? Ну, забыл был. Где проживаете? Я в этом, в Октябрьском районе. При себе вообще никаких документов, да? Паспорт хотя бы имеется у вас? Документ удостоверяющий личность? Даже паспорт нет. Клянусь. Больше на этот, на деньги, на любую что-нибудь проверить. Вы байке тарпали лучше, на мазе байке. У нас стоянка у вас, уважаемый. Может, поедем, я документы по дороге. Документтерин такыр жок болсо ички иштер башкармалыгына жеткирилип, өздүгүн такталгы чакты каласың деп эскеришти. Муну уккан соң анан айдоочу жакындарына чалдыбы документтерин алып келип берүүнү өтүндү. Унаасы болсо айыпына токтотуучу жайына жеткирилгиче чакыртып алган документтер да келди. Эң кызыгы анан документтерди алып бергени өздүгүн тактаган эле болбосо, текшерүү учурунда алары жок жүргөндүгү үчүн тартипке ылайык жаңылбасак, унаасы айыпына токтотуучу жайына камалуу керек эле. Же болушкандар чыгыппы, же эмне болуп бул баланын бул унаасынын ичкери киргизбей, сырттан эле протокол толтуруп берип кой берип коюшту. Сюда тоже. Сюда и сюда. Мындан ары кайгуулга чыккан инспекторлор каршы жолго чыгып айдаган унаны текшерүүгө токтотушту. Анын айдоочусу документтери менен кошо өзүн футбол оюнчусу экенин далилдеген көлүгүндө эмнегедир көрсөттү. Почему видели, да? Да. Здравствуйте, можете ко мне? И водительские удостоверения, пожалуйста. Да, есть. Прошу. Причина в чем? Причина пересечения двойной сплошной линии. Как? Вы же видели, вы за мной ехали, правильно? До меня ехали. Уважаемый, есть видео. Ну, покажите видео. Хорошо. Алгач мынтип жол тартибин бузган жокмун, каршы жолго чыккан жокмун деген футбол оюнчусу ал эми азыр кадимки айдоочуга анын тартип бузгандыгы тасма менен далилдеш керек болду. Бактыга жараша инспектордун унаасында орнотулган камерага баары түшүп калыптыр. Анысын көргөзгөн соң гана анан протокол толтурула башталды. Видно, да? Хорошо вам видно? Руку можно убрать? Идет двойная сплошная. Вот ваша машина обгоняет нас по встречной полосе. А вы хотите сказать, а даже вот это как там обгонять нельзя? Обгонять нельзя? А? Обгонять нельзя? Обгонять? Да. Вас. При чем здесь меня? Не, вообще я говорю. Уважаемый, можно обгонять? Не, я понимаю, что Вы двойные мне сплошные. могли посигналить, я бы в сторонку подвинулся. Вы сейчас не правы, правильно? Если вы, по идее, должны были двигаться по правой стороне, правильно? Почему? Где И это что написано? ты- Где Нет, это написано, что- что я именно должен двигаться именно по правой стороне, уважаемый? Уважаемый, можно не снимать, я просто разговариваю. Пойдемте, пожалуйста, для составления протокола. Айдоочуга инспектор протоколун толтуруп берди. Эгер анын жол тартибин бузганын тартип сакчы тасма тартпай, көрүп гана айткан болсо аягына чейин далилиң жок деп туруалары бышык болчу. Азыркы заманда инспектордун көрүп айтканын эч ким далил катары баалабай, соттордо көп учурда айдоочунун жеңишине чечим чыгарып койчу болушту. Незаконный да был бы. Нисан үлгүсүндөгү унааны башка экипаждын балдары кармап, айыпына токтотуучу жайына алып келишкен. Анын мынтип камалышына жасалма мамлекеттик номер тагып алып жүргөнү себеп болгон. Арткы мамлекеттик номерун жоготуп алган айдоочу катуу кагазда номер жасап бекитип алыптыр. На, номер настоящий, да, он вот. Ребристый, горнистый. Внимание не придавал. Это железный, вот видите? С хозяином свяжемся? А задний у вас бумажный. С хозяином свяжемся, да? Ешкім тосқаны? Жоқ. У нас ешкім байқаған жоқ. Мұндай мен жүрген болбайды. Да, я в курсе, что было. Если в курсе, а почему ездите? Так я и внимания не обращал. Что, блин, жүргенмін?
Стоял и стоял. Мексика шутта. Калайга окшогон мамлекеттик номурун инспекторлор ичкери кирген соң чечип алып коюшту. Анан протокол толтуруп, унаасын камап, айдоочусун кое беришти. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.